Чыңгыз Айтматовдун «Саманчынын жолу» повести. Саманчынын жолу. Ата, мен сага эстелик тургуза албаймын. Сенин кай жерге көмүлгөнүңдү да билбейм. Мына ушул эмгегимде атам Төрөкул Айтматов сага арнайм. Апа, сен бизди өстүрүп адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү тилеп, апам Нагима Айтматова сага арнайм. Амансыңбы, куттуу талаам? Аманчылык келдиңби Толгунай? Былтыркыдан дагы кары түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жеринем? Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келериңди күтүп жаткан Толгунай. Бул жолу сен баланы да ийирчиле келмеген эмес белең. Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек, сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгунай? Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи, акыры бир күнү алууга атта, Толгунай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Анын Сүйлөм ичиндеги бош орундарга мааниси ылайык келген сөздөрдү койгула. 1. Бүгүн менин туулган, эс алуу, сыйынуу, ойлонуу күнүм. 2. Элдин арасында оозу бош, көрө албас, ушакчы, ичи тар бирөө жарым жок дейсиңби? Ошол түндү бизге жаратылыш атайлап арнады бекен. Түн ортосунда тээ жылдыздуу төбөнү карасам, Саманчынын жолу ааламдын бир четинен экинчи четине керилип жаткан кез экен. Субанкулдун айткандары эсиме түшүп, кыялымда асмандын ошол күмүш жолу менен кандайдыр бир зор дыйкан кири кучак саман көтөрүп өткөн экен го. Анын мол кучагынан себеленип түшкөн дан топон береке төгүлгөн ис чубатып кеткен турбайбы? Тилегибизге жетсек, менин да Субанкулум ушундай саман көтөргөн дыйкан болсо, кармандын бетинен биринчи иргеп алган саманды кучактап басканда, так ушундай береке төгүлгөн жол чубап калса деп ойлонуп жаттым. Жеренем, биринчи жолу сага ошондо кайрылдым. Эсиңдеби менин айткандарым? Эсимде, Толгунай. Сен ошондо мага кайрылып мындай дегенсиң: жер, жан жараткан жер, бизди көтөрүп жаткан жер. Сен бизге таалай бермесең, эмнеге жер болуп орнойсуң да, биз эмнеге дүйнөгө жаралабыз? Биз сенин балдарыңбыз. Жер тилектеш болгун, ак тилегибизге жеткиргин деп айткансың, Толгунай. Толгунай эмне жөнүндө кыялданып жатат? Окуяны андан ары улантып жазгыла. Ооба, Толгунай. Эне болуп, энелик үзүрдүн эң соңу мезгили сен үчүн ошондо башталган. Сен анда баралына жетип, толуп турган күчтүү аялсың. Жумуштуда жаштардан калышпай кыйын иштечүлең. Ден соолук болсо, иштегенге эмне жетсин? Андан калса чын эле тилегейим тегиз болгон экен. Бири өскөн теректердей болушуп, уулдары мээр жетип, ар кимиси өз жолдорун жолдоп калышкан. Касым атасынан үлгү алдыбы, трактор айдайм деп жүрүп трактор айдап, анан комбайнчылыкты үйрөнүп чыкты. Бир жай комбайнда штурмальный болуп, тээ арка өздөгү Кайындык колхозунда иштеп жүрдү. Кийинки жылы кайра өзүбүздүн айылга комбайнчы болуп дайындалып келген. Эне кургурга балдарынын баары бирдей ысык эмеспи?
Ошентсе да ортончу Майсалбегим менен көбүрөөк сыймыктанар элем. Мүмкүн сагынып жүргөндүктөн болуш керек. Уясынан эрте учкан балапандай Майсалбегим үйдөн эрте кетпедиби? Ал башынан эле мектепте жакшы окуучу эмес беле. Китепке өчүн-ай. Китеп дегенде жантыгынан жата калар эле. Ушинтип жүрүп мектепти бүтөөр замат мугалимдик окууга шаарга кетпедиби? Белки күчүгүм Жайнак болсо өтө бир шайыр, ачык айрым жигит болуп өстү. Үйгө токтоо деген жок эле анда. Комсомолдун секретарымын деп жаштар кайда болсо ошондо. Жыйналыш, оюн, ыр, келеге газет. Ошолор менен элек. Кээде жиним келип, "Эй, Безарман, кыягыңды төшөнчүңдү алып биротоло колхоздун мекемесине көчүп кирип алсаңчы. Үй жайдын сага кереги деле жок турбайбы" десем, Субанкул уулуна болуша кетер эле. Ачуу этпе, апасы. Көпчүлүктүн жумушу. Анчейин жүргөн болсо мен деле тизгинин тартып коер элем, дей турган. Сөз ким жөнүндө болуп жатат? Биринчи, трактор айдап, анан комбайнды үйрөндү. Экинчи, өтө шайыр, ачык айрым, комсомолдун секретары, кыякта ойнойт. Үчүнчү, Толгунай балдарынын кимиси менен көбүрөөк сыймыктанчу эле. Айтор Субанкулду күтүп отургуча кеч кирип кетти. Жаштар тигиндей суу боюна барышып, жар үстүнө алоолонгон от жагышып ырдап жатышты. Алардын ичинде кыяк тартып үн созгон Жайнактын добушу кулакка таанышты. Үнүңдөн болоюнум, жаш чагыңда ырдай бер. Тең туштар менен салган обон пейилди тазартып, адамды адамга жакындатат эмеспи, деп угуп отурдум. Энемин да, ошол саатта да ойлогонум балдар, алардын келечеги. Касымго өзүнчө болуп калды деп ичимден түгөлдөп жаттым. Жас чыгаар менен келинчеги экөө бөлүнүп үй жай күтүп кетишет. Иштермандыгы дал эле атасынын өзү. Караңгы түшсө да комбайн трактордун чырактарын балбулдатып, дал эле талаада эгин чаап жүрөт. Алиманда жанында. Иш арада 1 мүнөт бирге болушса да кымбат эмеспи? Сүйлөм ичиндеги бош орундарга мааниси туура келген сөздөрдү койгула. Го өзүнчө болуп калды деп ичимден түгөлдөп жаттым. Жаз чыгаары менен келинчеги бөлүнүп күтүп кетишет. Текстти окугула. Башыңды көтөр Толгунай, кайрат кыл. Жарайт. Андан башка чарам барбы? Эсиңдеби Алинайын туулган жер? Ошол күнкү мен эчтекени унутпаймын Толгунай. Жарык дүйнө орногондон бери кылымдар тагы баары менде. Китепке сыйбаган, адамдын эсине чыгып жоголгон тарыхтын баары менде. Сенин да баштан өткөргөн тагдырың жүрөгүмдө. Сүйлөй бер, сүйлө Толгунай. Сүйлө пендем, бүгүн кулак сенде. Эмнени айтайын? Ошонун эртесинде күн чыга электе орогоруп жумушка кириштик. Ал күнү биз чоң сайдын үстүндөгү жар бойлогон аңызга түштүк. Жаңы эле орок шилтеп кызып келе жатат элек. Суунун аркы маңдайында чаап келе жаткан атчан көрүндү. Темин артынан куугун түшкөндөй, камышты бадалдар алай ат жалына жата калган неме суунун жээгиндеги таштакка жете келди да аттын оозун тартпай түз урду. Бул ким болуп кетти? Төмөндөгү көпүрөгө салбай, мынча эмне шашылды деп карап калдык. Атчан орус жигит экен. Жерди айгырды камчылап ал сууга сала бергенде баарыбыз тең дал болуп туруп калдык. Дайра киргенде бул жерден эч ким даап өтчү эмес. Ат түгүл төөнү агызып кете турган ташкын жүрүп жатса, өлө албай жүргөн неме го? Ай жолдош, токто, кайт артыңа. Дегиче болбой, кетенчик деген айгырды тик тургуза камчышып, жана атчан сууга урду. Ал бир нерселерди кыйкырып бизге кол булгалады, бирок дайранын шарынан эчтеке угулган жок. Гүлдүрөп, гүрүктөнө өркөштөнгөн суу көз ачып жумганча атчанды алып жөнөдү. Кулагын жапырган айгырдын башы толкундар арасынан бирде көрүнүп, бирде көрүнбөй, ат жалын эки колдоп карманган кишинин шапкесинин башынан жулуп кетип, өжөрлөнгөн дайра адамды агызып бара жатканы менен агымдын өз күчүн пайдаланып, атчан кыйгаштай жүрүп отуруп, акырындап жээкке жакындай берди. Ал төмөн тегирмендин тушунан өтө берип, суудан чыкканда баарыбыз тең жеңилдене дем алдык. Сүйлөм ичиндеги бош орундарга мааниси ылайык келген сөздөрдү койгула. Биринчи,
Жерди айгырды камчылап ал сууга сала бергенде баарыбыз тең ойлонуп, иштебей, дал болуп, кубанып туруп калдык. Экинчи, ат түгүл, пилди, төөнү, уйду, топозду агызып кете турган ташкын жүрүп жатса, өлө албай жүргөн неме го? Сүйлөмдүн аягын толуктагыла. Ушул аз эле убакыттын ичинде кичүү балам Аңгы чарабасын айдап жайнак жетип келди. Ал ошондо станцияга эгин ташып каттап жүргөн. Агасынын аскерге кетерин билип келген окшойт. Арабадан секирип чүп, "Жүрө кой апа, үйгө баралы" деп мени колтуктап арабага чүрдү. Ушул аз эле убакыттын ичинде кичүү балам тааныл кыз өзгөрүлгөндөй болду. Баягы шайыр сынган бала кыялы жок. Кадимки көптү көргөн немедей токтоо болуп калыптыр. Жайнактын түрүн көрүп, аны кандайдыр өгүнгү чабарман орус жигитке окшотуп кеттим. Ооба, мунун да көзүндө ошондой ой тарткан эсейгендик сезилип жатты. Көптүн башына күн түшсө, адамдын баары эле бирдей турбайбы дедим мен ичимден. Аны ойлонуп келе жатып, Беркин Майсалбегимден кабар келбей калганын эстеп, дагы да жүрөгүм сызыла түштү. Ал эмне болду анда? Аскерге алып кеттиби же кандай? Куш тилинде кагазга дарегин билдирип койсо болбойбу чынак бала? Рухсат берсе үйгө эле келбейби? Эми эмненин окуусу? Атын эне эстебейт окшойт го, сыртта жүрүп таш боор болуп калганбы? Деп ар кайсынын санаасын бир тартып арабада келе жаттым. Ошол учурда менин көзүмө ошондой көрүндү. Ал анчейин гана комбайн эмес, канатын жайып жер бети менен сызган алып куш өңдүү туюлду. Штурвалды бекем кармаган Касым бетине соккон ысык шамалга жыргап көкүрөгүн керип күлүп жатты. Тракторист экөө алда эмнелерди кыйкырып үн алышып, улам ылдамдата аңыздын башынан кайра ала салдырып келе жатканда, карап турган эл мооксу кангандай баш ийкеп карап турушту. Алиман да ошондо азыр ажырашаарын унуткандай көздөрү жайнап, өзүнчө эле сыймыктанып кубанып турган экен. Баарынан да алиги Айша кошунабыздын баласы, анда 13-14-төгү Бекташ. Ошол жылы комбайнда саман тарчу, калып кетейиним. Комбайндын үстүндө туруп, Касым менен кучакташып коштошсо болобу. Касым аны колуна көтөрүп, бети башын өпкүлөп, эми сен үйрөнгүн дегенчелик штурвалды баланын колуна карматып, ордуна калган жардамчысы менен коштошту да комбайндан түшө келди. Сай сөөгүм сыздап, Субанкулдун түндөгү айтканынан гана араң эле читенип турдум. Жолду карасам, аскерге жөнөөчүлөр айылдын тушунан өтө берип кылкылдап жетип келген экен. Ошентип Касымды жөнөтүп турган эл баарыбыз коштоштук. Сүйлөмдү толуктагыла. Биринчи, согушка узап жаткан Касым бүтелик үйү менен, кетмени менен, кырман менен, комбайны менен коштошту. Касымдын комбайнын ким айдап калды? Бекташ, Жайнак, Субанкул, Беккул. Кошортулуп, аяздуу күндөрдүн биринде устаканада аттарды такалатып жүрөт элем. Сизге шашылыш телеграмма келиптир деп башкарма алакандай кагазды ала чаап келди. Кой окуй ал эмнең деп жиберттим. Ой токон жеңай, коркпоңуз. Жамандыктын түрү курсун. Бул телеграмма Майсалбектен экен. Новосибирден жибериптир. Берип басыңыз деди Үсөнбай. Азыр токтобой станцияга жөнөңүз. Уулуңуз 2 күндө биздин станциядан өтөт экен. Жолугуп калайын дептир. Чөп жем салдыртып, арабаны дайындатып койдум Толгон ажеңе. Кечикпей жөнөңүз. Деп айтып калганы. Сүйүнгөнүмө эмне кыларымды билбей, халдастап, устаканадан ар жүгүрүп, бери жүгүрүп, анан түз эле үйдү көздөй жолго түштүм. Иштин жай жуюн дагы да сураштырбай бир билгеним Майсалбегим тоссун дептир. Майсалтайым келсин дептир. Сени тоспогондо кимди тосом, кагылып кетейин уулум. Тимине учкан куштай жөө жүгүрүп отуруп барармын. Деп эле өзүм менен өзүм сүйлөшүп, чыкыроон аязда алашала тердеп келе жаттым. Кургур эне десе, ошондой ой токтотуп, Майсалбегим кай тарапты карай өтөт экен деп коюп оптурмун. Нары бери камына берип, Майсалбегим жолдоштору менен үйдүн оокатынан даам татып кетсин деп, боорсок жупка эт бышырып, ошол эле күнү Алиман экөөбүз арабага түшүп жөнөп калдык.
Тексттеги бош орундарга кашанын ичиндеги сөздөрдү коюп, текстти толуктагыла. Апа, Алиман деген жаныбыздан угула түштү. Бир колу менен вагондон кармап, боюн таштап, тумагын булгалап өтүп бара жаткан экен. Үмүт деген өжөр сезим адам менен кошо жашайт тура. Байкуш болгон айым. Алдагы калтыранган башымды ошондо боскуроо чалбадыбы? Кайран улам чач, сен бул жерге келген сайын ар качан башкача болуп кетчүсүң. Улам жүгүң ордогондой эрдиңди кесетиштеп, ичиңден өктөп, унчукпай келип, унчукпай кетип жатсаң да, башыңа кандай кыйын күн түшкөнүн баарын билип эле жаткам. Ооба жеренем, унчукканда кантерилем. Мен жалгыз болсом экен, согуштун кесири тийбеген бир да үй бүлө, бир да адам калган жок эле го. Башкасын айтпай эле коеюн, дүйнөнүн өйдө төмөнү менен эч кандай иши жок кезинде, тили жаңыдан чыккан кичинекей балдар да, ошол балыр сүт бөбөктөр да ырдап койчу десең, каңырып түтөтүп. Ак көйнөгүм этеги, эл бир жел бир этеди. Аскерге кеткен атамдын бир кабары келеби? Деп какшап турса, кимдин жаны карайбайт да бүлүк салган душманга сени калабы деп кимге келбейт. Толгонай, сабыр кыл, жүрөгүңдү токтотуп алчы, антпе, өзүңдү аясаң болот. Жүрөгүңдүн ар бир сокконун сактасаң болот. Мойнуңдагы мектепти унуттуңбу? Жок, сырдаш талам, унутпай калайын. Унутпаган үчүн ушинтип келип отурбаймынбы? Ошол милдет болбосо эмдигиче эмнеге тирүү басып жүрөйүн? Чыкпаган жаным бүлбүлдөп, жүрөгүм алда качан калбыр болгон. Эсиңдеби жер, баягы караң күн? Эсимде, Толгонай. Сени кош айдатып жүргөн жериңден чакырып кетишкенди эле билгем. Кишилердин көз карашынан, кирпигинен тыңызын үшкүрүп чалганын сезгем. Ооба, бай чечекей жайнаган көктөмдө жаңыдан гана кош чыгарган мезгил эмес беле? Күн тийбеген кемерлерде күркүлөр али да бөрү жондонуп, бугуп жатышкан. Анткени менен төмөндөн сары жел жүрүп, топурак тоборсуп, күн чубактап, чөп кылтыйып, жаз иши улам илгерилей берген. О, сенин жаз эңсеп, себилчи данга талгап болгонуңдан дыйкан талаам, нымшыган бетиң көгүлтүр булоолонуп, дүйнөнүн чар тарабы алда кайда суналып, алда кайда күмүштөнө мунарыктап, төшөктө жаткан аялдай балкып жатканыңдан даркан талаам. Соко жаңыдан гана кыртыш бузуп, кан топурактын жылуу деми жүрөктү элжирете, трактордун артынан бастырып бара жатып, дандуу, түшүмдүү эгин жай бол, согуштар жүргөндөргө кубат бол деп, Субанкул менен Касымдан көптөн бери каткабар үзүлгөнүн эстеп, ойлонуп турганымда айылдагы карыя кишилердин бири жетип келди. Келип калыпсыз, аксакал. Ишилерге батаңызды бериңиз дедим. Дыйкан бабам кыдыр чалып, кырман агыл тогул болсун, убайын эл көрсүн деп тийгиши ат үстүнөн бата кылды да, Толгонай, райондон келген полномоч бригадир келсин деп чакырып жатат. Жүргүм деди. Каармандардын курман болушу Субанкул Илец шаарында чуң чабуулда майып болгон. Касым Ореховка кыштагында каза болгон. Майсалбек чалгынчы. Немистердин жашыруун жерде топтогон курал-жарактары бир күндө оталып, фронттогу чабуулдун чоң жолун ачып берип каза болот. Жайнак 1944-жылдын кайсы бир караңгы түнүндө партизандарга жардамдашыш үчүн самолеттон парашют байланып түшөт да, ошол бойдон аны эч ким көрбөй калат. Алиман кызыл жуулук салынган, ак көйнөк, кара чыптама кийген, колунда кармаганы булкайыр, өзү кара торусунан келген, көздөрү моймолжуп бакырайган, өңдүү түстүү, бели буралган Толгонайдын гүл сүйгөн келини эле. Саманчынын жолу повестиндеги калган каармандарды тизмелеп жазгыла да, кайсы каарман кайсы эпизоддо сүрөттөлгөндүгүн аныктагыла. Айша, Жаманбай, Бекташ, Эшенкул, Үсөнбай, Темирчал, Ашраалы, Жекшенкул, Орус жигит, Бектурсун, Уйчуман, Жоробек, Торгой, Койчу жигит,
Доктор жигит. Төмөнкү суроолорго жооп бериңиз. Колдонулган адабияттар. Саманчынын жолу 2021 жыл.